Мен атым Маулюда, фамилиям Иминова. Мен шу Сейдикун Био айыл чарба кооперативин 30 аялдан түздүм. Жаш келиндер, жакыр үй бүлөлөр менен түзүп ушу 3 теплицада азыр иштеп атабыз. Мен өзүм жаш мезгилимен ушу теплицада иштесем, теплица курсам, ушунун ичинде бадыраң, помидор ушундайларды өстүрсөм деп кызыкчу элем да. Анан өзүмдүн да бир китепчем бар эле. Ошого кандайдыр бир сулуу теплицаларды, ушу сулуу бадыраң, помидор өскөндөрдү дайым ошо китепчеме открыткаларды коюп неме кылып жүрчү элем да. Мен өзүм үйүмдө дагы хоббим ушу картошка, помидор, ушунун баары жокту эгем. Мен базардан эч нерсе сатып жебейм да. Бүт огороддон терип чыгып, ушу жасаганды мен аябай жакшы көрөм да өзүмчү. Теплицада баштаганыбызда бизге биринчи көйгөй суу маселеси болду. Кичине көчөттөрүбүздү кургатып алдык, себеби биз жалаң сууну водовоз менен ташып куйдук да. Анан кийин идишибиз жетпей калат деп водовоздо кичине бир челек суу ашып калса ham ушу челек, чайнек ушу бардыгына куюп алып, тамчылатып куюп жүрүп чоңойттук да ушу бадыраңдардычы. Анан кийин жакшы Жаезет жардам берип, сууну чыгарып берди бизге, Албат кому кошо. Анан ушу менен суу маселеси да чечилип калды. Азыркы көрүп турган суга суу скважинабыз көп жылдардан бери чыкпай, жергиликтүү тургундардын көбөй маселелеринин бири болуп келген да. Ар катмардан, мисалы жаштардан, дыйкандардан, анан аярлуу катмарлардан жумуш топ түзүп, Сейдикун айыл аймагынын эң көбөй маселелеринин бирин тандап ошонун үстүнө иштейлик дегенде, биздин көбөй маселе ушу суга суу скважинада болуп чыкты. Себеби биздин негизги кирешебиз айыл чарбадан түшкөн кирешелер болот да. Аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында колдоо көрсөтүлгөн 3 скважинанын бирөөсү эң көп берген суга суу скважинасы болуп чыкты. Секундасына 42-44 литр суу берет экен. Тактап айтканда, бир чыккан мезгилде 5 гектар жерди сугара алабыз да. Ошондо бир эле сугат мезгилинде 60-70 гектар жерге чейин жеткирсек болот экен. Бир эле ушу долбоорлорго карап турбастан азыр клубника алып келип неме алып атабыз. Жакында 2000 түп малина келип атат, аны эккен атабыз. Эми өзүбүз дагы ушу кооперативдин мүчөлөрү менен бирдикте макулдашып, келечекте ушул көп нерселерди кылайлык деп атабыз да.